Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун кыргыз жараны деп жарандын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашырууда Шопоков шаарынын Чыңгыз Айтматов атындагы жалпы билим берүү мектебинин окуучулар жана мугалимдер жааматынан алынган суроолорго көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Саламатсызбы, сиз үчүн мекен деген эмнени түшүндүрөт? Ой, мекен деген мен үчүн абдан чоң маани берет, маани турат. Мекен деген бул мен жашап жаткан жерим. Мен чоңоюп өскөн жерим. Мен туулуп өскөн жерим деп айтсам болот да. Мен ушул мекен менин мекеним Кыргызстан. Мен Кыргызстан менен сыймыктанам. Кыргызстан мен абдан жакшы көрөм. Здравствуйте, кто по-вашему патриот? Здравствуйте. Для меня патриот в первую очередь это тот, кто любит свою родину, готов за нее все и чувствует ответственность за нее. И на самом деле я думаю, что патриотизм мы можем очень легко выразить, это уважая нашу историю, нашу культуру и наш язык. Саламатсызбы? Саламатчылык. Заманбап жаш муундун патриоттук сезимин кантип ойготуу керек? Абдан жакшы суроо. Жаш муундун заманбап патриоттук сезимин ойготуш үчүн эң биринчи ал кайсы элдин жараны экенин тааныта билиш керек. Экинчиден тилге болгон мамилесин ойготуш керек. Андан кийин анын тарыхын айтышыбыз керек бүгүнкү күндө. Тарых менен кошо кандай гана сонун инсандар ушу мамлекетти түктөп келгендигин катары сезимдерин сугарып турушубуз керек. Ошондо гана бала өзүнүн элине, журтуна, мекенине болгон сезим ойгонот деп ойлойм. Человек вот тайна. Здравствуйте. Можно ли считать патриотом того, кто критикует свою страну? Своя страна — это родина, и ее не нужно не критиковать, а ею гордиться, любоваться и все сделать для того, чтобы страна была богатой, развивающейся, крепкой, экономически независимой и прекрасной. Саламатсызбы, сиздин сүйүктүү кыргыз жазуучуңуз ким? Менин сүйүктүү кыргыз жазуучум бул Чыңгыз Айтматов. Эмне үчүн Чыңгыз Айтматов тандадыңыз? Анткени анын чыгармалары терең маанилүү жана адамдын тагдырын чынчыл чагылдырат. Чоң рахмат. Здравствуйте. Чем вас восхищает природа Кыргызстана? Природа Кыргызстана — это самое прекрасное, что я вообще видела в мире. Я проехала много государств, но наши горы ни с чем невозможно сравнить. И чудесное наше озеро Иссык-Куль — это вообще сказка. Спасибо за ответ. Сага Кыргызстандын кайсы спортчусу дем күч берет? Валентина Шевченко дем күч берет. Эмне үчүн? Ал Кыргызстанды коргоп, өзүн жакшы көрсөтүп, жакшы бойлор көрсөтүп жүрөт. Ошого өзүн странасын көтөрүп жүрөт да. Мен дагы ошону ким келет. Сен кайсы улуттансың? Менин улутум орус. Бирок кыргызча сүйлөгөнү билесиң, Эркин сүйлөй аласыңбы? Ооба, билем. Сен биздин Кыргызстандын гимнин ырдаганды толук жатагансың да, Ооба, биринчисин куплет, экинчисин билем. Билесиң, Ырдап бере аласыңбы? Ооба. Кел анда экөөбүз өйдө туралы. Жүрөктү кармап туруп анан ырдап бересиң, Билем. Акман гүлү, асказолор талалар, элибиздин жаны менен барабар, сансыз кылып ала тошун мекендеп. Сактап келди биздин ата бабалар. Кыргызстандын келечегин кандай элестетесиң? Кыргызстан окуучулар жакшы окуп, өнүксө, Кыргызстан деле өнүгөт деп ойлойм. Кыргызстанда көп мекендештерибиз башка мамлекетте иштейт, ошого бул жакта келип иштей турган кылам деп. Ооба. Кандайсың? Сен өз мекениңди сүйөсүңбү? Ооба, сүйөм. Эмне себептен өз мекениңди сүйүү керек? Анткени эне тилчен сүйлөш керек. Кыргызстан бул өзүбүздүн мекенибиз. Аябай кооз, көркөмдүү, өзүбүздүн мекенибизди аябай абдан сүйүшүбүз керек. Ошону менен биздин сурамжалдоо аяктады. Көңүл бурганыңыздарга чоң ыраазычылык билдиребиз.